Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейж YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөр, кутмандуу куш кетиңиздер менен достор. Бүгүн 19-4-ай 2022 жыл Москва убакыты боюнча саат 11 болду. Урматтуу көрүүчүлөр, кезектеги автоунаа сатыкка коюлду. Бүгүн только арзан машиналар келди достор. Буга чейинки Солярис дагы билесиздер, реальный баа коюлду. Бунуку дагы достор, реальный баа 2017 1.6 автомат коробка, таксиге бар жогу даяр, страховка без ограничения. Өзүнүн бир тууган тайкесинин атында оформление, ошонун атында лицензия чыккан. Кааласаңыздар ошол паркта иштейсиздер достор. Путевойду жасатат, ишке чыгып кете бересиздер. Баасы 730 миң. Ток кетер жери 1 сом ылдый болбойт, 1 сом өйдө болбойт достор. Башында айтып коелу. Но деген жери бар, азыр аягында сиздерден комментарий алып беребиз. Аз-маз бир эмеси бар. Да, жанагы жерлери бар, темный жерлери. Бирок ал нерселер бүткөн, бир аз убакыт керек дейт. Кеттик ана кузов боюнча. Так, историясында 2 ДТП бар. Алдынан, анан аркасынан сары менен отметка болгон экен. Так, көрүп турасыздар, машинанын өзүнүн цвети кара. Акка наклейка болгон. Дөңгөлөктөрү орто балда кышкы, жайкы дөңгөлөгү дагы бар экен достор. Арткы парктрониге чейин бар экен. Заводской парктроник. Бул не парктан, салондон коюлган окшойт. Заводскойлор мындай болбойт. Так, мына сырты боюнча көрдүңүздөр. Эми сиздерге иш жагы боюнча, салон боюнча тартайлы достор. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Катализатор ордунда достор. Демек машинаны жакшы обслуживать этип айдаган. Пробеги 152.448. 152.448. Бул жерде подогрев передний сиденья, кондиционер, штатный мафону, мультируль, бул жагында антибукс и алдыңкы айнек көтөргүчү электрический. Так. Чехолдору боюнча достор. Чехолдору сонун абалда. Boss строчкасы менен Ева ковриги дагы бар экен достор. Машинанын цвети кара. Арткы салону боюнча дагы таптаза. Так, эми багажный отсек. Крышка багажник алмашкан. Сол жак крылосу таза. Крышка багажник алмашкан, ошо крышка багажниктен болгон экен. ДТП. Серый багаж коюп машинанын цвети өзү кара. Мына көрдүңүздөр. Жакшы. Жакшы ачылып жабылат экен. Зазорлор ордунда. Эми сиздерге мотор жагым достор. Крыло чечилген. Капоттун крышкасы чечилген. И сол жагы дагы чечилиптир, бирок крылолор таза. Ушундай достор. Машина боюнча достор, да бир сыйра обзор кылып туруңуздар. Мен ээсинен кандай эме жерлери бар, ограничениясы бар экен достор, сөздүн ачыгы. Ошол чыгардык дейт, бирок баякы эме болуп атат дейт. Туган өзүңүз жакшылап түшүндүрүп берсеңиз машина боюнча. Ассаламу алейкум. Машинанын ограничениядан чыккан. Бирок жок, чыга элек, биз немесин документтерин баарын бүтүрүп койгонбуз, ошо убакыт керек болуп атат. Болгону тайкемдин атына коюп берем, сүйлөшүп берем тайкем менен. Эртеңден баштап эле. Тайкеңиздин атында да тур. Тайкемдин атында. Ошо сүйлөшүп бересиз. Сүйлөшүп берем. Чыгып иштей берсе болот. Анан ограничение боюнча мурдакы хозяин менен полный 22 миң канча долгу бар экен деди. 22.500 рубль карызы бар экен, анын баарын төлөп, азыр справкасын баары колубузда. Жакында чыгат. Судебный приставтанчы? Судебный приставтан чыккан ошо. Чыккан. Ошонун кагаздары бар. Кагаздары бар бизде. Бирок бир гана ГАИден чыкпай атат. ГАИден чыкпай атат пока что. Ошону күтүп туруш керек болуп атат. Бизде убакыт жок болуп атат болгону. Кетип атасыз Кыргызстанга? Мен Кыргызстанга кетип атам. 730дан ылдый болобу, болбойбу? 730дан болбойт го. 720 шытыр алып келсечи, ойлонуп көрөсүз. Эми Кыргызстанда акчаны көргөзгөндө ойлонобуз. Жакшы, ийгилик тууган. Мына ушундай достор. Документ жагын толугураак өзүнөн чалып сурайсыздар. полный кагаздарын көрсөтөм дейт. Мурдагы хозяинде долгу бар экен, эвакуацияны төлөбөй коюп, ошол пеня болуп өсүп 20 канча миң карыз үчүн
ограниченияга киргизип койгон деди. Анын баарын төлөттүм дейт, ал Орусга барып. Бүт чектери колубузда дейт. Анан судебный приставга барсак, ал жактан да мына машина чыккан деп кагазы, справка бериптир. Бир гана ГАИден чыгып атат экен. Толугураак өзүнөн жолугуп, по факту машинанын алдында сүйлөшсөңүздөр болот достор. Мына ушундай 730 миң, дагы бир 10 миң түшөт. 10 миң, 20 миңге чейин мындай жакшы сүйлөшсөңүздөр түшөт достор. Болгону кичине убакыт керек экен. Немеден, ограничениядан чыгыш үчүн. Мына ушундай достор. Өзү срочно Кыргызстандан эмне дейт, бир стройка баштап алдым эле дейт. Ошого кетиш керек дейт. Бүгүнкү видео ушул. Солярис менен аяктайт достор. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламатта туруңуздар.